Салам алейкум. Ат жалында ойногон атпай журтум. Сайыпкер жамааты барыңыздарга салам айтуу менен биз Сайыпкердин сырлары деген түрмөгүбүздү баштайбыз. Бүгүнкү коногубуз айтылуу Сайыпкер Казак-Кыргызга аттын кашказы мындай таанымал Батыркулов Жекшинибиз. Жекшинибиз менен бүгүн маек куруп сиздерге Сайыпкердин сырлары боюнча бөлүшмөкчүбүз. Элин сагынбас эр болбойт, үйүрүн сагынбас ат болбойт дегендей мына Жекшинибиз таласка туугандарына келип калганын угуп калып биз шашып келдик. Жекшиним, сен менен бир маек куруу максатында жакшы ишти баштайлы деп атабыз. Кудай буюрса. Анын үстүнө биз мына Талас шаардык ипподромдо туруп атабыз, достор. Областтык ипподромдо бул жерден маегибизди баштаганыбыздын дагы бир себеби Жекшинибиз ушул жерден туулуп өскөн, Талас шаарында ушул ипподромдо эң биринчи кадамдарды таштаган. Ошол себептен ушул жерден баштап атабыз. Жекшиним, ден соолук иштериң жакшыбы? Жакшы. Аны эми ушул жерден мына сен өзүң туулуп өскөн жерден турабыз. Ошо туулуп өскөн жөнүндө маекти баштасак. Болуптур. Баштайлы. Кайсы жылы төрөлдүң, кайсы жылы ушул жерге баштап келип баштадың, канча жашыңан? Ассаламу алейкум, ат сүйүүчүлөр. Биз баштаган, мен 94-жылы баштагам да бул жерде. Бул жерде улам айкем иштеген 86-жылдары. Ошону ээрчип жүрүп, ошонун ат менгенин көрүп жүрүп, ушул жерде жакшы аттар бар эле да. Ошону ээрчип, ал ат чапса ушул келип трибунага келип отуруп алып берге көрүп, болейт этип, ошентип жүрүп анан 94-жылы жумушка киргем да, конюх болуп бул ипподромго. Ошо 94-жылы иштеп, 95-жыл болду, аябай катуу дайынданганбыз. Манас атабыздын 1000 жылдыгы өтүп, Манастын 1000 жылдыгы болбодубу ага? 1000 жылдыгына ушул жерден дайынданып, барып ат чаап, Манас атабыздын 1000 жылдыгында кунан чаап, бир Аргус деген айгыр болгон знаменитый берди. Ооба, Ранстын баласы. Ранс Алиса болчу. Ошо курган жандаткан уткан оштон. Ошонун кызын чаап, 95-жылдары ошо 7-чи болдум эле ушундай болгон. 1000 жылдыкта, 1000 жылдыкта ат чаап. 95-жылы. Жакшы. Жекши, анан өзүң Талас шаарында 77-жылы төрөлгөнсүң да? 78-жылы төрөлгөм, Талас шаарында. Туугандар ушул жерде. Туугандар ушул жерде. Өткөндө Улан акебиз айткандай, биринчи Сайыпкерликти эмнеден башташ керек дезе, ушу конюх болуп башташ керек дегендей тажрыйба топтошчун. Өзүң мына ошо атты багуудан баштаган турбайсыңбы? Атты багуудан келип, ушул кезде берге келип, ат менели десек ат берчү эмес эле. Анан кийин бок чыгарчубуз. Бок чыгаргандан кийин ат минесиң да. Азыр келип, азыркы заманда балдарга акча төлөсөң да ат минбейт да. Карачы. Ушул кезде могу 3-4 аттын богун чыгаргыла, анан ат минесиңер дейт. Албастап чыгарчубуз. Баягы көң болуп калган жерлер. Кандай кызыгуу дегендей деген. Укмуш болчу, кызыгуу. Лишь бы ат миниш үчүн бардык жумуш жасачубыз. Азыр андай балдар табыш кыйын. Акча төлөйбүз. Богун өзүбүз эле чыгарабыз. Ат минип бер деп балдар чакырсак келбейт да. Ушул жагы аябай проблема болуп атат да балдар. Ошондой болуп атат азыр. Жакшы, рахмат. Чалган адамдар да көп. Жумушчу барбы, ат минген бала керек. Мага Россиядан чалат, Европадан чалышат, Казакстан көп чалат. Ат минген бала керек. Жок азыр. Азыр бүт эле телефон минип калбады. Ошондой болуп калды азыр. Жекши, эми азыр өзүң айтып өткөндөй, жалаң атты багып, бок чыгарып дегендей кый чыгарып өзү үйрөнүпсүң биринчи кадамдарын. Анан дагы атты жакей катары чоң өнөрүң, тажрыйбаң бар турбайбы? Ооба, ат чаап алганбыз. Биз элдин баары эле биз сени мыкты Сайыпкер катары тааныйбыз, бирок сенин жакей, чабандес катары өнөрүңдү деле көбү билбейт. Эми кандай результатка жеттиң, ошо учка айта кетсең, чабандес катары? Чабандес катары ат чаап жүргөндө азыркы жаш Сайыпкерлер атка келе электе болчу да. Азыр биякта жүргөндөр. Алар келе элек биз ат чаап жүргөндө. Баягы Багдадты 1000 жылдыкка баардыгын минип алганбыз. Хайпеленаны мен чапкам. Анакей. Бээде жүргөндө ошондо берде Кыз Кумайга деп аны эмеге алганбыз. Хайпелена менен Ромашканы үйүрдөн алып келгенбиз. Атай 1000 жылдыктын Кыз Кумайга деп. Ромашканы дайындап атып аксатып алдык берден. Анан Кыз Кумайга деп. Аксап калып анан Хайпелена алып келип, алда дайын болбой калып, анан кийин Хайпеленаны Аламанга дайындап баштадык. Хайпелена менен бир 7 жолу чаптым. 4 ай уттум. Суббота сайын барып,
то көк кашаттан утам, то кара суудан утам, то аркы чат базардан утам. Ал убакта байгелердин Суббота сайын тай болчу да. эң башы тайда. Тай болчу. Азыркыдай машина сайы деген жок. 3 жерде байге болуп калат. Үрмаралда болуп калат, Калининде болуп калат. Биягы чат базарда же Манаста болуп калат. Анан жүктөп эле кетчүбүз. Суббота сайын бир тай утуп келчүбүз. Кайпелене. Аны мен чаптым. 7 жол келишкен, 7 жол чаптым. Жакшы. Ошол кезинде ошу Кайпеленен 95-жылы мен чаап калдым. Жакшы, сонун жаке катары аябай чоң тажрыйба бар экен, жакшы. Ал кезде деген жайдак чабуу деген жок байке. Бардыгыбыз ээр менен. Ээр менен. Өмөлдүк тагып алып коюшкан. Кичеке балдар жок. Ээрибиз артка кетип калат. Ошол жерден артка кетип калып, ошо 96-жылы эсимде. Могу жерден чаап барат. Ээрим артка кетип калып, басма элди чечип, ээрди ыргытып анан жайдак кеткеним эсимде да. Могу жерден. Аябай бул чеберчилик да муну барча, оңой эле бар. Карасам ээрим артка кетип калган, анан ыргытып алып анан жайдак деле кете берчүбүз да. Эми финишке келиш керек да. 95-жылдардагы аябай. Ошондой болуп. Ал убакта Таластын ипподромунун өзүнүн жылкылары бар. Беде Житпром чарбасынын жылкылары, анан 113 Кайнзаводдун жылкылары жалаң таза кандуулар тим эле. Анан Чолпон байке да келчү бияктан. Берке Чолпон. Бияктан да Чолпон байке келчү. Бул жактан Калининен келчү, ылдый жактан. Кенжел аке, Арстанбек байкенин аты бар эле, ошолор келчү да бияка. Ошол. Анан мен менен чабышкан жаш балдар ким эле? Азыр саяпкер болуп жүргөн жаш балдар көбү деле ат чапкан жок азыр. Панчо. Панчо. Панчо экөөбүз чогуу чаап жүрдүк. Нурдин классташым болчу да. Достор, мына биз азыр Талас шаардык областтык ипподромдун жасалып кийин кайра жасалып отурган трибунасында отурабыз. Ушул жерде далай байгелер өтүп, бул ипподром тарыхы аябай зор, небир күлүктөр чыккан, небир тойлор өткөн. Анан маегибизди уланталы, Кудай буйрса. Жекши эми саяпкер катары эң алгачкы ийгилигиңди айтсаң, кайсат менен, каерден уттуң эле? Эң чоң байгемби? Биринчи алгачкы байген. Биринчи байгелер, саяпкер катары, профессионал тренер катары биринчи чоң ийгилигиң. Чоң ийгилигим 95-жылы эле жерден көбү жумуштан кетип калып, Манас Атабыздын 1000 жылдыгы бүткөндөн жумуштан кетип калып, берди уже өзүм калып калгам. Баары кетип. 20 атты өзүм сыгарып, өзүм чөп салып ушул жерге. Азыркыдай колонкадан суу чыкпайт берди. Ар жакта колодец бар. Ар жагынан суу ташыйм, аякта болбой калса мына жерде колодец бар. Ошодон минтип тартып алып, ушул жерде ушундай эмгек кылып аттарга суу бериш керек 3 маал. Ошол жактан ташып келчүбүз. Азыр краниктен агып турса да сугарышпайт го азыркы балдар. Ошону көтөрүп атка берип койгондон ээринишет азыр. Эми ошо да мээнетиңе жараша дөөлөтүң келет дейт, мына мээнетиң текке кетпей, азыр дөөлөтүң Кудайга шүгүр. Алгачкы байгелерим ушу дайынданып жүрүп, 9-майда ат чаптым бу жерде. Манас миңге чейин отборлор өтүп атты да. Аябай чоң байгелер болуп аткан анда. Өтүп атты отборлор. Андан кийин отбордон өттүк, Кунандан өтүп алдык отборду. Манас миңге дайындандык. Манас миңден кийин анан катуу байгелерибиз ошондон кийин башталды го дейм. Ошо Кайпеленен аябай карап, күнү эртең менен келип эле, ал кезде уколдары деген жок. Жебин беребиз, чөбүн беребиз. Анан ошол кезде эле кичине Кайпеленага кээде бир жумуртка көтөрө келчүмүн, сахар ала келчүмүн кичине. Атка баягы утуп аткан атты карап, жок да, понятие жок ал кезде. Ошого жумуртка сахар алып келип, өзүм үйдөн алып келип берип койчумун. Эми жесин деп, кечинде кетип атканда жемин берип туруп анан кетчүмүн. Эртең менен эрте келчүмүн 5те кайта. Не деген менен. Ошондо тренер катары алгачкы ийгилик. Тренерим да Жакей дагымында. Ошондо 1000 жылдыкка тандоолорду уткан турбайсың, Кунандан уткам тандоолорду. Жок, 1000 жылдык барганда 7-чи болуп калдым да. Казак туңунан утуп кетти. Небир кунандар. Жекши, анан казак туугандарда ошондо 7 жылдай эмгектедиң. 7 жылдай иштедим. Анан кайра бияка кайсы жылы кайтып келдиң? Бияктагы ийгиликтериң жөнүндө айтсаң. Биякта ийгилик ошо 2012 келдим. 2013 өзүм атап келип кичине чаап жүрдүм. Андан кийин 2014 Асанбек ата жылкы чарбасына кирдим. Көлдөгү, Чолпон атада. Аякка кирдим. Аякта дагы иштеген балдар бар эле, алар баарын кетирип ушу барбай атты эле баргам өзүм. Аякка эми. Жекшиним дагы бир сырды айта кетсең, баа ат сыноосу бир болот, эр сыноосу 1000 болот дегендей, күлүктү ийгиликке жетиш үчүн күлүктү тандай да билиш керек да.
Анан көлүктү тандаганда жалаң эле ошо эмнесине басым жасайсың сынаганда? Мен баары эшикке алып чыгып көрсөтөт да. Чыгарып келатканда эле аттын көзүн карайм да биринчи. Биринчи. Көзүн карайм, экстерьерин карайм, бутун карайм. Курсагын карайм. Бут түз болуш керек. Баарын карап бир сири айланып бүтүп туруп анан этегинде анан линиясын сурайм да. Ата тегин. Ата теги кандай? Ата тегин айткандан кийин анан атасы кандай жүгүргөн, анын чоң атасы кандай жүгүргөн, энеси кандай жүгүргөн, чоң энеси кандай жүгүргөн, ошо линияны карайм да. Биринчи кадам мүчөнүзүнө карап турбайсың? Биринчи мүчөсүн полный айланып карайм. Анан кээ бирлер класс аябай жогору болот, кээ бирлердин классы ниже болот. Бирок классы ниже болсо дагы экстерьерине 4 аяк төп келип калат. сөөгүнө карап туруп эле алып коебуз да. Сөөгүнө карап алып коебуз. Кээ бирлери идеальный болот чыгарганда. Линиясы ылдыйраак болсо дагы. Линиясы кээ бирлер чыгарат, линиясы укмуш болот. Ачып уксаң. Тим эле укмуш. Бүт жүгүргөн, атты карасаң аттын кемчиликтери көп да. Асты бир бөлөк, арты бир бөлөк болуп калат. Перестройный деп коет жанагы. Бели кайык болуп калат. Ошолорду карап көп эметөрбөйбүз да. Кээде каны мыкты болсо дагы албай коебуз. Эми өзү не соответствует да экстерьер. Стандартка келбейт. Экстерьер не соответствует болуп калат, албай коебуз да. Каны мыкты болгону менен өзү келбейт деп. Кээ бирлердин каны ылдый аябай эле, намного эле ылдый. Бирок экстерьери сөөгү келишип калат да. Ошолорду ала беребиз да. Аламанга. Жакшы да. Анан мына болжаны көрүп турасыңарбы, Жекиш? Баатырды балтырлуу аял туат деген кепти алып аткан күлүктүн энеси жагын карайсыңбы же ал жагын көрбөйсүңбү? Энесин ата жагында карайбыз. Анткени жанагы гнездовой матка деген термин бар. Бар. Ал жагында дагы да. Заводдордо, каждый заводдо бар гнездовой матка. Бар. Баатырды эне туат эмеспи? Ага да карайбыз көбүнчө. Жакшы. Анын ошо жанагы линиясын караганда эле эне жагын ачып туруп, энеси канча кулун берген бүт жазылат да биякта. Кулундары бир 5-6 кулун берсе, канчобу жүгүргөн, канчобу жүгүрбөгөнүнө чейин уже телефондон карап коебуз да. Издеп элечи уже тиги айтып атканда эле. Көбүнчө басымды ошо эне жагына жасайбыз, Эне жагына. Бирок ата жагынан эле көп зависит. Айгырдан деле. Мисалы мен чапкан жанагы жалаң украинский линияны чаптым. Атасы Гимн деген болгон. Гимн болсо эле бүттү жүгүрө берет. Энелери башкадан. Ар бир мисалы Казакстанга 20 ат алып келдик Украинадан. 20-нын 18 ат машина укту да. Ошонун баарында Гимн отурат. Гимндин балдары бар, энелери башка да. Мындай Байкалдын кызы болуп калат, Суздальдын кызы болуп калат. Ошентип кете берет. Атасы Гимн болсо эле жүгүрүп атты да. Жакшы, азыр бизде Гимн. Ошол эле Луговойдо Стенту деген болгон. Атасы Стенту болсо анык деле жүгүрүп атпады кадыр. Көрдүңүзбү? Кээде жалаң маткадан деп да айтуу кыйын да. Доминирующий канды да байкайт экенбиз да. Ошону да байкаш керек. Гимн чыкты, Гимндан жок, Стенту чыгып атты. Стентуларды Гимн токтотту. Андан кийин Гимндар азайып кетип анан Лока чыга баштады. Локадан кийин Стрет Покер деген чыга баштады. Балдар кайсы айгырдан жүгүрсө Казакстан атака жасайт жүгүрүп аткан. Луговойдо. Андан кийин Гимндики жүгүрө баштады. Гимндики жүгүрө баштагандан кийин баардыгы ошонун балдарын ала баштайт. Алып анан бүтөт. Гимндан кийин Лока деп чыкты Пятигорскта. Локаныкы жүгүрө баштады. Бирок Локанын эң биринчисин биз алып келгенбиз да Казакстанга. Украинадан. Жок, Пятигорсктан. Пятигорскийден. Локаныкы утуп баштаганда Локаныкын уже тыта баштады. Эң алды $50,000 кетти. Кунан кезинде эле. Аларды алып кетти. Лока бүткөндөн кийин Стрет Покердики чыкты. Стрет Покердики дагы доминировать этти өзүнчө көбүрөөк. Ошентип атты да. Азыр бул Triple Buck деген айгырдын даңкы жакшы чыгып атыр. Бул жөнүндө кандай? Triple Buck неберелерин көп чаап калдык да. Дурусбу? Жакшы эле жүгүрдү. Жүгүрүп атты жакшы эле. Көбүнчө гладкийде жүрдү да мунуку бирок. Жекиш айгырлар жөнүндө сөз кылып калгандан кийин сурай кетейин. Азыр убагында баа сен таласта жүргөндө Багдад, Пакет линиялары аябай жакшы чыгып атат. Форсаж, Бесланей. Анан чүйдө болсо Зальстын линиялары жакшы чыгып атат. Ооба. Көлдө болсо Рашбрук, бияктан Рашбрук, Ранстар чыгып атат. Анан азыркы заманда кайсы айгырды көрө аласың?
мындай балдар жакшы чуркап атты. Бул айгыр дурус депчи. Азыр айгар көп азыр. Айтыш кыйын э, баары эле чыгат. Айтыш кыйын азыр көп. Улам бирөөнөн чыгып атат да. Ар биринен эле чыгып атат. Азыр көп айтыш. Архив деп мына Рамилде чабып аткан. Бул Россияда турат э? Архив менен случка данный момент 300 000 рубль. Неткени 300 000. Черный принц деген айгыр бар эмеде, Россияда. Аныкы да ошондой ставкасы кымбат. Жекши эми айтсаң ушунча ийгилик, ушунча даражага жеткенге биринчи устат. Ооба. Салымы зор да. Ошо сени үйрөткөн, сенин устатың ким? Менде эми устат деген көп болду да. Биринчи ушу атка кызыгып, ушу улам байкемди ээрчип жүрүп кызыктык да аябай. Мен ат минип, ошонун чапканын көрүп кызыгып, анан улам байкем өзү шаарга кетип калып, бу жерде ошо биринчи тренерим неме болду меники, жумушка киргенде. Үсөнбек Адиев Үзөнбек. Үсөн Ошол болду. Раматылык. Ал менен 4 ай 5 ай чогуу иштеп калдык. Манас 1000ге жакын. Анан ал киши жумуштан кетип калып, анын ордуна Калыбек келди. Алтыбаев Калыбек деген. Ал менен иштеп калдым. Манас 1000ге чейин ошо менен иштештик. Адагы өзүнүн сырларын сага айтып үйрөтүп, Калыбек. Ооба, үйрөтүп, анда иштеп калдык. Андан бул жерде иштеп жүрүп, ал да 1000 жылдык бүткөндөн кийин кетип калды. Анан биякта анан өзүм калдым. Кайпеленаны эптеп дайындап алып барам. Эмеге. Биякта байгелесе барып, суббота сайын бир тай утуп келебиз. Кетип атканда эле айтат: "О, давай ийгилик" дейт. Тракторга жүктүп алып жөнөйбүз. Неме деген жок. Ал убакта азыркыдай коневоска жок. ГАЗ-53 жок. Коневоска деген жок. Бу жерде бир тракторубуз бар эле, прицеби менен. Тракторга жүктөйбүз, байлайбыз деп, ошо менен мына көк кашатты, кара сууну, чат базарды көздөй жөнөтүбүз. Ал убакта да той да көп болчу да. Эптеп бир жерде лотокторго токтотуп дөңдөргө анан аны түшүрөм кайпеленени. Түшүрүп анан ат чабышты күтүп отурабыз. Анан жалаң эле түс да. Курук жок да. Түскө кое берип, ошон чаап жүрүп, анан 96 күз немеге кеттим. Жайыл району, Кара Балтага. Иштеген. Кубанычбек Сыйданов деген губернатор болуп турган ал кезде. Ошого иштегени бардым. Ал жерде Керим байке тренер экен. Ошол чакырып бияктан алып кетти. Анан анда 2 жыл иштедим. 2 жыл иштеп жүрүп, кайта Таласка келдим. Таласта жүрүп, андан кийин кайта Улан байкеме бардым. Аякта иштеп, анан өзүм самостоятельный 2001 тренер болуп кеттим да. Рахмат. Жекши, эми достор, бул сөздүн учуру келгенде айтпаса атасы өлөт дейт. Бел азыр Жекшинин айтып кеткендей, устаты Адиев Үзөнбек акенин жөнүндө бир учкай айта кетели. Анткени Үзөнбек акебиз бул ошол учурдагы, балким азыркы жаңы замандын Шергази десек жаңылбайбыз го дейм, ушундай көп айтышат. Абдан атты көрүп эле тааныган ушундай бир тубаса таланттуу инсан экен да. Бул киши сайыл өмүрү кыскараак болуп калыптыр, Кудай таала ошондой болуп. Эгер бүгүнкү күнгө чейин болсо дагы далай шакирттерди өстүрүп чыгармак. Анан бирок жакшы, мынакей Кудайга шүгүр, ошол Үзөнбек акебиздин 2 уулу азыр сайапкерлик менен. Ооба, Аман, Замир деген балдар. Экөө тең мыкты, мыкты. Аркан согат. Бул талант деген генден генге бере берет экен. Мына Үзөнбек акебиздин атын өчүрбөй, жоктотпой, уулдары мына өзүнүн деңгээлинде чыгып, жакшы результат алып турабы? Ошондой да. Буюрса аларга да барабыз. Бул жерден кеткенден кийин да конзаводко барып иштеди. Ошо Үзөнбек аке. Бирок Манас 1000ге келди, чогуу чаптык да. Бир дистанцияга чогуу бардык да, куна. Өзү да чакан киши болчу, ал өзү да чапчы, Чогуу чаптык да кайта. Манас 1000ге чогуу чаптык 95-жылы. Жакшы. Ал кезде жайдак чабуу дегенди көрчү эмеспиз. Жалаң кезде. Ээр менен чапчыбыз да барбыз. Жайдак деген 98 башталды го. 98 башталды. 98 жайдак башталды. Жайдак чапкан бирок атка туура окшойт, Атка жеңил балдарды тандап баштап. Өпкөсүндө кыспайт, басмайт. Басмайлы да кыспайт. Жана биз ээр менен чаап баратып эле, ээрибиз ооп эле последний дегенде эле ээрибиздин жерден ооп кетип эле чече калып эптеп тартып атып чеччибиз, басмайлы. Чечип ыргытып туруп анан кетчүбүз да жайдак. Ошол замандын эле мына айылдан чыккан эле каскадер болду. Азыр ошону каскадерлер кылып атпайбы азыр, окуп билишип. Алдыда кайсы байгелерге даярдык? Азыр дайындыгыбыз чаба турган. Тур сезонго барабыз го, көлгө. Бул качан? 5-июльда дейт. 5-июль. Кудай буйрса, балким барабыз, балет этип, балким республикага апарып калабызбы. Ошого дайынданып атабыз.
Жакшы, рахмат маегиңе. Жекши, эми биздин маегибиздин өзөгү болгон Саяпкердин сырлары жөнүндө кичине сенин кеңештериң керек, сырларыңан бөлүшем бизге. Жаш саяпкерлерибиз бар, ушу атты жаңы минип жүргөн, жаңы жетишип жүргөн, жаңы жетишкенге аракет кылайын деп. Мага окшогон орто сары саяпкерлер бар, көп нерсени биле элек. Анан ушундайларга бир керектүү кеңешиң керек да сенин. Анан ошо айтсаң, ушу саяпкерликке, ийгиликке жетиш үчүн негизги кадамдар эмнелер деп ойлойсуң? Негизги кадамдар ийгиликке жетүү үчүн бул кээ бирлер тубаса саяпкерлер болот. Орустар айтмакчы, это человек от Бога деп коет да. Ошондойлор да болот. Анан мында аракет кылганда саяпкерлер болот. Анан эң негизгиси жакшы атты тандап алыш керек. Анан эмгек этиш керек да. Эмгекте көп нерсе турат да. Мээнет кылыш керек, Мээнет кылыш керек, атты караш керек, карегин карап туруш керек. И чувство да керек. Кээ бирлер ат мингенде эле минип иштет десе эле иштете берет. Такым менен, тизгин менен чувствовать этиш керек ат деген. Көрдүңөр достор, Такым менен, тизгин менен чувствовать этсе, аттын жүрүшүн, настроениясын, жүрүшүн баарын билет да. Ат тили жок да эми. Тили жок. Өткөндө Улан акебиз айтып атпайбы, белгилүү саяпкер, а кишиден да интервью албадыкпы? А киши биринчи кадамдардан болуп бул конюхтан башташ керек деп атат да. Анан эми мээнет, конюхтан баштап аттандай билиш керек экен, дагы бир эки негизги. Бирок ушул күнгө чейин айтып келем, мыкты саяпкер. Айылда жүргөндөрдөн мыкты саяпкер чыкпайт экен. Ипподромдун воспитаниясын көргөн баладан мыкты саяпкер чыгат да. Туптура. Мен көбүн айтам да, ипподромдо системаны, ипподромдун ичинде жүргөн адамдардан мыкты саяпкер чыгат экен. Мен ушул күнгө чейин айтып келем. Кээ бирлер айылда өскөндөр эми кээде эметет да. Каалаганда уктап, каалаганда туруп атпайбы айылдагылар? Ушул ипподромдон чыгат мыкты саяпкер деп. Муну 15 жыл мурун, 20 жыл мурун айтчубыз, ошол келатат да. Ошол келатат азыр. Демек, жакшы ийгиликке жетиш үчүн биринчи атты сечиш керек экен. Ооба. Анан мээнет кеч болуш керек экен, эмгек кылыш керек. Анан эмгек кылса баары болот. жекши. Анан кийин саат 10до жем берет. Анан сен берип кой жемди, мен бир жака кетип атам, анан минтип атам деген кыйын. Болбойт. Өзүң карап. Мисалы кээде өзүм ат чабыш жакындап калганда өзүм жем бербесем, дайындап кээде кетип калам да. Кетип калсам бир кыжалак боло бересиң да. Баланын иши чалады. Муну өзүм берип койсом болмок экен депчи. Кандай жеп атты экен деп переживать этесиң да. Туура, рахмат. Жекши, анан дагы бир суроо, ушу мен да көп жерден ушу талашып тартышып калабыз. Бул чоң тери алуудун мааниси кандай? Чоң тери алганда атты чоң териден алыш керекпи же балким майда тери менен чаба беребизби? Ушу сөзсүз керекпи? Майда тери болбойт. Болбойт, Жакшы тери алыш керек. Мончоктой кылып тери алыш керек алганда да, аябай агызып турчу. Агызып суутуп тургандан ат бузулбайт. Ат тамактан бузулат. Суутуп туруш керек жабы жаап. Эми ошол мисалы үчүн бир атты жаңы биринчи кадамдан баштаган атты байгеге даярдап келүү орто аралыгы 3 айдан кем болот. 6 ай болот. Эгер 3-4 айда чапсак, анда жаңылабыз, Аттын жүрүшүнө жараша болот да. Кээ бир ат эртерээк келет. Эртерээк суранат. Ошон үчүн жана айтып аткан чувство керек жерде. Тизгин менен, такым менен ат суранып калат. Жүгүрөм деп калат. Көздөр ойноп калат. Ошону чувствовать этиш керек да. Биз багы ошол моментти кармаш керек да. Кээ бир балдар ушу 1 ай, 1,5 ай, 2 ай даярдап коюп анан атты байге кошуп жиберип атпайлыбы? Ооба, кошуп берип ошол травмалап аткан ошол. Буту кетип атыры, тыгылып атыры. Жыгылып, бутуна букшин чыгат, накосник чыгат дейт. Анан аны күйгүзөсүң, аны дарылап эметкениңче убактың өтүп кетет. Жана кылган эмгегиң баары кайта токтоп калат. Кайта аны алып келишиң керек болот. Кыйыныраак да, ошон үчүн эч шашпай дайындаса. Ошондо байгеге канча тери менен барыш керек, чоң тери менен? Кээде 10-15 деле тери алып жүрөбүз. Эми алгачкы 4 айында тери алмай жок да, анан бир жакындаганда 1 ай калганда эле чоң терди алыш керекпи? Же 2 ай мурун эле алып башташ? 2 ай мурун эле алып баштай беребиз биз. Эми ат суутуп турган жакшы болот да. Күчтүү да болот. Ал эми тоого чыгуу технологиясын колдоносуңбу? Колдонобуз тоого. Тоого азыр биз ипподромдо турганга байланыштуу тоого конёвска менен алып барабыз да. Конёвсканы алып барып, ошол жерге токтотуп, аттарды иштетип, шашпай демин бастырып, дыханияларын көрүп, анан кийин жүктөп кайтат. Тоого ошол менде да бир өзүмдө да бир ой бар, талаш сезим бар да. Тоого көбүбүз тоого тери алабыз, аттын бутуна күч келтирбеш үчүн. Көбү куруп калат. Экөөнүн кайсынысын да тери алган оң чоң терди.
чоң терди курук алыш Курук керек алыш да. керек, э? Тоодон эми алганда ары кетсе бир 3 километр чаап барасыңар да токтойсуздар. Болду. Дальше уже подъем, эми аскады ары жагы, бүттү. Анан кайтылды бастырып келип, анан кайта чыгышың керек. Эң жакшы тер алганда курук алыш керек. Курукка шашпай, жаабай, кыйнабай. Курукка могу жерге жабууну жаап алып туруп, аламанды бир 10 курукка эч мындай концовка бербей эле, айдабай эле өзүнүн ход жүрүшү менен жүргүзүп койсоң ошол жакшы. Анткени Достор көрдүңөрбү? чоң байгенин баары дорожкада болот. Курукта болот, туурабы? Туп-туура чоң бай. Чоң күзгө деген бул мындай эле Даярдыкка тай торпок тиги эмеге эле чабылат. А тоого жана дыханияны иштеткенге тоого албап туруш керек. Мына керек. Концовка жанагы чогуу бир повтор кылып, кайта түшүп, кайта экинчи повтор кылып, дыханияга тоого иштеткен жакшы. Тоого жабуусуз эле барып деле иштетиш керек да. Кичине дыханияда. Дыханияга эле бир повтор чыгып, кайтылды түшүп, дагы чыгып, жетпей калса дагы ылдый түшүп, үчүнчү жол берип койсо да болот. Куруктан тер алганга курук жакшы. Мышца иштейт. Тер короткий болуп калат тоого. Чыгып барып эле токтоп каласың. Буюрса жекшиним эми жакшы маегибиз да соңуна чыгып калды. Маегибиздин соңунда эгер ат үстүндө жүргөн эр азаматтарыбызга, саяпкерибизге, жаштар, жаш болобу, улуу болобу, жалпы элибизге ушу каалоо тилегиңди билдирип койсоң. Ооба. Ошол эмне дейбиз эми? Баарыңарга ишиңерге ийгилик, ден соолук берсин. Ат жалында аман эсен жүрө берели. Ат чапкан бул жакшы го эми. Ошол баарыңарга ишиңерге ийгилик буюрса. Аттарыңар байгеле болсун. Өзүңөр аман эсен. Рахмат. Ат үстүндө аман эсен жүрөлү баарыбыз. Жакшы. Чоң рахмат маегиңе, Кудай буюрса. Таластан туугандар бат-бат келиптир. Ооба. Биздин сонун ипподромдун үстүндө туруп атабыз, Кудай буюрса. Биягыбыз токой, биягыбыз таластын эме 5 таштуубуздун бою бир сонун ипподромубуз бар да, ушуну бир өркүндөтүп, өстүрүп, ат оюндарыбызды бир алдыга мындан ары да жылдырып алсак, Кудай кааласа өзүңөр кеңешиңерди берип, мына Улан аке, өзүң, андан башка мыкты саяпкер балдарыбыз бар. Алар менен да маектерибиз буюрса келечекте болот. Ишиңе ийгилик, Жекиш. Кудай аманчылык берсин. Рахмат.